Саламатсыздарбы Бишкек шаарынын тургундары, сиздер менен Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин жер мунапыс бөлүмүнүн башкы адиси. Азыр мен сиздерге жер мунапысынын шаар куруу корутундусун алуу этаптары тууралуу кыскача маалымат берип кетсем, биринчи этабы бул Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин бирдиктүү терезеси иш алып барат. Экинчи этабында келип түшкөн арыздарды кароо, топографиялык сүрөтүн алуу үчүн жана тийиштүү мекемелерге суроо талап материалдарын жөнөттүү бул жер мунапыс бөлүмүнүн адистери тарабынан аткарылат. Үчүнчү этабында жиберилген суроо талап материалдарына макулдашылган гана корутундулар келген соң мекеменин акыркы шаар куруу корутундусу дайындалып, бирдиктүү терезе бөлүмүнө жиберилет да өз кезегинде арыз каттоодон өтүп, арыз ээлерине тийиштүү корутундуну даярдоого кеткен чыгымдарды төлөө зарылчылыгы тууралуу кабарлама барат жана ошол эле мезгилде берилген эсептөөлөргө ылайык арыз ээси тарабынан жүзөгө ашырылат. Акыркы этабында даяр болгон шаар куруу корутундусунун биринчи көчүрмөсү бул арыз эсинин колуна тапшырылат, ал эми экинчи көчүрмөсү шаар жеке турак жай курулуш жана шаар куруу департаментине комиссиянын кароосуна жөнөтүлөт. Эгерде ушуларга байланыштуу суроолоруңуздар пайда болсо, Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин бирдиктүү терезе бөлүмүнө келип кайрылсаңыздар болот.